Жак. Орозого Рамазандын айдын чыгышы качан экенин билбейбиз да. Белгис. Ушундай так билбейм. 10 же 11 болуп калуусу мүмкүн. Марттын 10 же 11 болуп калуусу мүмкүн. Эми ушул жерде дагы бир маселени айтып коелу. Рамазан жакын калганына байланыштуу. Илгери эсеп менен болчу эле, андан кийин устазыбыз Чубак ажы келгенден кийин эмне деп ай көрүп каралыш керек деп калды. Эми азыркы мезгилде эсепке да өтүп атышат. Биздин Ханафи мазхабта эсепке менен эсептөө дурус эмес. Ай көрүлүш керек. Бул Захир ривая Ханафи мазхабтагы фатва бериле турган муътамат китептерде ушундай. Бирок башка дагы Ханафи алымдардын сөздөрү бар, эсептесе дагы болот деген. Эми кээде адамдарга кыйынчылык болгондо, же болбосо бир зарылчылык боло турган болсо, ошол эсеп менен айдын экөөнүн бирге кылуунун зыяны жок. Кандай? Мисалы бизде Абибулла деген ажы бар, зам муфти, Аллахым разы болсун, өмүрү узун болсун, эсеп боюнча мутахассис. Ага жеткен эч ким жок. Орто Азияда жок болсо керек, ага жеткен. Ошол кишинин эсептери аябай туура чыгып атат. Эми ошол кишинин эсеби менен эсептеп туруп, бир күн нары бери болуусу мүмкүн деген эскертүү менен алдын ала Рамазанды жарыя кылса болот. Себеби Чубак дамла Баткенге барып калыптыр. Молла Сабыр дамла тааныштырып атат деп, эми угуп калдым да ошо. Муну ошол арапалыгы жок айт кылдырган молдеке ушул болот деп. Арапа деген нерсе бар го бизде. Шектик деген бар, арапалык деген бар. Бизде адамдар өтүп кеткендерди бир күн мурда кой союп, борсогун бышышка кетиң айттык кылабыз деген баягы бидат немелер бар го. Элибиздеги таркап кеткен. Ошолорго оорчулук келет экен да. Алар билбесе, айды көрүптүр, мен түндө айды көрүп анан алымдар менен эсептешип туран айтам десе, бүгүн борсок кылыш керекпи, кылбаш керекпи деген проблема чыгат да. Ошого Абибулла дамыланын алдын ала эсеп менен айтып, айдын көрүүсүнө бир күн нары бери болуусу мүмкүн деген божомолу аябай жакшы болот. Экөөнү алып кетсек. Ал ушул мезгилге чейин мен билгенден ката кете элек. Карап эсеп менен мындай кылып келет. Анан ошол ай чыга турган түнү бизде Кыргызстанда ай көрүлбөйт экен. Ай көрүлбөптүр, көрүлбөйт экен. Бизде тоолорубуз бийик экен. Чөлдөрдө гана көрүлөт экен. Эми ошого биз башка жак менен байланышыбыз керек болот. Бааны коюп коебуз 11 ноябрь, март, астагфирулла. Март Орозонун 1-күнү болуусу мүмкүн деп коюп, анан 30 күнү түнү эмне кылат? Немеси? 10 күнү түнү байланышат. Азыр бүгүн эгерде мен адашпасам, азыр Өзбекистан, Казакстан, Кыргызстан, Түркменистан, Азербайжан, Туркия болуп онлайн чогулуш өткөрүштү. Кандай кылып айдын маселесин чечебиз, бирдиктүү болсун деген. Бул аябай жакшы нерсе. Адамдарда ынтымак болгондугу, анан бирдиктүү ай көрүлүп бирдиктүү айт кылганыбыз бул жакшы нерсе. Ошон үчүн идара динияга баш ийгенибиз жакшы. Анан жана шоктор чыгат. Биз өзүбүз билебиз. Анан элдер орозо кармап атканда биз айт деп жок андай болбош керек. Эгерде туура эмес кыла турган болсо, ошол жооп берет. Сиз ага жооптуу болбойсуз. Сиз ошолорго биздин идара диниябызга баш ийгенге милдеттүүсүз. Анан бир акылуу чыгат. La ta'ata 'alal makhluq fi ma'siyatillah деп. Махлукка баш ийүү жок күнөөдө деп. Күнөө эмне күнөө болуп атат? Айды туура эмес көргөндөбү? Азыр чечилет, түндө карайт. Сенден акылдуулар, сенден көбүрөөк китеп окугандар ошол жерде отурат. Алымдар кеңешинде алымдар, илимдүүлөр турат. Сен орусчадан китеп окуп аткан болсоң, алар чоң арабча китептерди окугандар бар. Ошого эмне кылып, кичине баш ийип койгонубуз эмне болот? Жакшы болот элибизге ынтымакка. Анан экөөнү туш келет. Мен билгенден бир 4 жылдан бери, 5 жылдан бери эч кандай проблема болбой келет да. Иншалла ошол дагы эми дагы ошондой проблема болбосун. Эмне кылабыз? Идара динияны, муфтиятты күтөбүз.